Бийликти күч менен басып алууда айыпталып камалып чыккан Мелис Аспеков деген адам бар. Мурдагы президент Атамбаевдин айылдашы. Мына ушул киши Назар Ньюска маек берип, Атамбаевдин чыныгы жүзүн, айылдаштарынын арасындагы кадыры тууралуу айтыптыр. Атамбаев өлкө башчы болуп турганда анын ишмердүүлүгүнө бир уч адамдар эле сын айта алчу. Азыр сындагандар арбын болуп кетиптир. Ошол кездеги биз айткан кылыктары азыркы тапта ачыкка чыгып, Атамбаев көптөгөн коррупциялык иштердин башында турганы билинип калды. Негизи Атамбаев башынан эле чоң ууру болгонун Акаев айтып кеткен. Атамбаев $миллион уурдагандын эң оңой олтоң жолун колдонуп, ошол арам жолго түшкөн. Чет мамлекеттерден чоң каражаттарды мамлекеттик деңгээлде насыяга алып, ал акчаны чоң стратегиялык долбоорлорго салып, 30-50% капчыгына салып, кыргыз элинин карызга батырып кетти. Эми ошол чоң каражатына ишенип, бир катар саясатчылар менен жолугуп, азыркы бийликке чабуул кылам деген максаты менен жүрөт деп билдирген Аспеков өзүнүн маегинде. Ошондой эле ал Атамбаев менен туугандык жайы да бар экенин кошумчалаган. Андан ары ал Атамбаев өзүнүн арам максаттарына жетпей турганын айтып, биз ага жол бербейбиз деген. Атамбаев биздин райондун жаштарына ишенбей эле койсун. Ал эми уурдалган акчасына таянып, элди аянтка алып чыгып эле көрсүн. Мен аны өзүм жыга чабам деген Мелис Аспеков.